Урматтуу Дастан Арсызбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу Мухамбеткали Дүйчекевич. Мына сиз азыр абдан чоң маселени алып келип атасыз. Инвестиция боюнча инвестор алып келип атасыз Кыргызстанга. Эми бизде Ат башы районунда логистикалык центр курабыз деп өйдө төмөн болуп, кура албай элдер каршы болуп атат. 0,1 уйгурлар бар, ошолор бусуп, элдиги акча берип бузуп атат. Ушуну Мухамбеткали Дүйчекевич, кандай өзүңөр барып бир мындай түздөп койсоңор болбойбу? Же болбосо жерге жиберип атасыңар жана мурунку губернаторду Кайыповду. Аны эттүү кесмеге да чакырбай калган эл. Ана сиз аны туруп алып туруп, элдерди жиберип жатасыз. Ушуну айтып берсеңиз бирке. Қаншек Жолдашбаевич, рахмат сұрауыңызға. Эми ал логистикалык, баары эле логистикалык ал жерде соода болот, кайра бир базар болот деп мындай толук түшүнүктүү айтпай атышат да, ал жерде негизи өндүрүш болот. Анан эң биринчи максатыбыз бул жерде ал келе турган инвестор өзү сез баягы эркин экономикалык зона Нарын областы бардыгы ошондой да территориясы. Ошол жерге субъект катары келет. Анан ал жерде башкарганы ошол сездин мыйзамдары менен башкарылат. Анан 280 миллион деп азыр эми ошол жерге жанагы инфраструктураны салыш боюнча чоң кадамдарын жасап атат. Анан эми түшүндүрүү иштери кээ бир жерде мүчүрүштүк болду, бирок жалпысынан элге жолугуп, мен барып ал жерде элге аксакалдарды чогултуп, ошол жанагы биринчи ачылышын айтып атканда баардыгын түшүндүрүп айтып келдик, бирок кызыктар жактары бар. Өзүңүз айткандай, ошол салынбаса, элибиз жумушу жок жүрсө, ат башылыктар кээ бирлер айтып атпайбыз, коюбузду эле багып жүрө беребиз деп. Андай эмес да, көпчүлүк айтып атат, жаштар айтып атат. Бизге жумушчу орундарын ушул жерден түзүп берсеңер жакшы болот деп. Анан бир менин оюмча бир 20-30 киши бар ушу социалдык тармактарда. Ошолор элдин баарын дүрбөтүп, бир коомубузда өзүнчө бир пикир пайда кылалы деген ойдо болуп атат. А так менин оюм боюнча маалымат биздин кызматкерлер боюнча жетип аткан маалыматтар боюнча жалпы эл колдоп күтүп атат. Азыр мынакей кечөөтөн бери ким кайсы тармакка иштейт, курулушчу болуп иштейт, электрик болуп иштейт, кароолчу болуп иштейт болуп, ошолордун баарын жазып, Ат башы акимчилигинде бир кабинетте ошолордун өкүлү жазып атат канча киши кирет. Ал жерде эми 15 миңге чейин жумушчу орун деп айтып атышат. Бирок эң башкысы ал жерде туруктуу жумушчу орундары болуп, Ат башыдан барабы, Нарындан барабы, же башка Кыргызстандын башка аймактарынан барабы, ал жерде өндүрүштө иштей турган адамдар болот. Кой багып, уй багып жүрө беребиз деген эмес. Жаштарыбыз айтып атат, бизге жумушчу оруну дайым айлык ала турган жумушчу орун бол. Ал жерде бир 15 миңден баштап жумушчу орун боло турган болсо, 10 миң эле жумушчу орун болсо, айына 15 миң айлык алса, 150 миллион сом Ат башы районунда айлык эле катары таралат. Анан мындай жакшы чечимдерди мен ойлойм сиздер да колдоп атасыздар. Урматтуу депутаттарыбыз өзүлөрү барып берди. Элдин өзүнүн маанайы күтүп атат аны. Биз эми токтобой ошону жылдырып айтышыбыз керек. Башталып муну курабыз дегенине 17 жыл болуптур. 17 жыл болуп көрүнгөн туура эмес, өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон чечимдер болгон. Азыр бул жерде эч кандай эч кимдин кызыкчылыгы жок. Мамлекеттин, өкмөттүн кызыкчылыгы, инвестор келиш керек дагы, жаштарыбыз жумушчу орун менен камсыз болуш керек. Бул боюнча да ишибизди күчөтөбүз. Мына мен бүрсү күнү Нарын областына барып коллега өтөйүн деп атам. Ошол жерде дагы элдин баарын чогултуп айта турган болуп атабыз дагы. Анан сиздер мына сиз өзүңүз бизнес жакшы түшүнөсүз, колдоп берсеңиздер, элге түшүнбөгөн эл болсо айтып, бул жалпы иш эле да. Элибиздин жалпы иши. Бул экономикабызга 280 миллион доллар келет деген. Мына кумтөр баштап атканда 400 миллион доллардын тегерегинде башталыптыр. Бул 280 миллион доллардын тегерегинде бир эле ишкана алып келген зат. Мамлекеттин эч кандай өзүнө алган милдети жок. Ал инвестор өзүнүн милдетин, өзүнүн каражаты менен жанагындай тобокелдикке келип, ушул жерде өндүрүш кылып, жумушчу орундарды түзөм деп атат. Анан миллиондогон салык түшөт бюджетке, товарлар жүгүрөт, жаңы технологиялар келет.
Ал жерден ташыган транспорттук компаниялар иштейт. Жаңы тармактар ачылат, соода түйүндөрү ачылат, тамак аш түйүндөрү ачылат. Көптөгөн тармактар ошо менен жанданат. Бул бир эле Ат башы району эмес, бир эле область эмес, бул Кыргызстандын экономикасына таасир тийгизе турган долбоор болот. Мен ошону баарыңыздарды ушу колдоп бериңиздерди чакырам. Анча-мынча түшүнбөй, туура эмес сөздөрдү сүйлөп аткан адамдарыбызга, жарандарыбызга түшүндүрүү иштери менен жол бербеш керек деген ойдомун. Рахмат. Дагы айтып койсоңуз, ошол жерде нарындыктар, ат баштыктар өздөрү салып иштесе болобу же болбойбу? Өздөрүнүн акчасы менен. Ушуга чейин салабыз дегендер болсо салса болмок. Анан азыр салабыз десе ал жерде жер толтурат. Кээ бир айтып атат, жайытыбыз калбай калды деп. 200 гектар жер, ал жерге барып көрсөңүз, Ат башыдан баштап Тору-Картка барганга чейин канча жайыт жатат. Анан сиз дагы эми бизнесмен катары сиз да барсаңыз, башкалар да барса, ал жерде эми жер деген толтурат, трансформация кылып берелик. Барып алып, ошолор менен кошо иштешкен жакшы болот го деп ойлойм кайра. Улук саат эч кандай мындай тыюу салган нерселер жок. Бир гана улук саат беребиз, колдойбуз. Рахмат. Эркин Шамшудинов, сиз эми ак жолтой болуп, ошол элге инвестиция алып келип куруп жасаңыз, кара жолтой болбой. Мына биринчи баштаган ишиңизди мен сизге ушул жактан айтайын. Себеби ал жерде бир уйгурлар бар. Уйгур байыса катыналат дейт, кыргыз байыса тамсалат деп. Ушуну бир карап көрүп, иштеп, яны ошол жерге инвестицияны көбүрөөк алып келип туруп, жакшыраак куруп бериш керек. Сиз оюңуз кандай бул жерде? Мен да колдойм. Менин оюмча ушу башталган ишти аягына чейин жетиш керек. Бул менин оюмча бул долбоор аягына чейин чыкса, бул жалаң гана райондук эмес, облустун деңгээлинде көтөрүп кетчү, экономикасын көтөрүп кетчү долбоор чыгыш керек аягына чейин. Жок, катуураак сүйлөсөңүз, эмнеден баштайсыз биринчи? Азыр бул долбоорду мен изилдеп атам. Азыр болгон келишимдерди аягына чейин чыгарыш керек. Биринчи ирет ошо долбоорлор келишимдерден башташ керек. Камчыбек Жолдошбаевич, ал жерде бир азыр мына маселелер кечээ эле жолуктук. Ал жерде электр энергиясы менен, суу менен камсыз кылуу маселеси азыр биринчи кезекте турат. Ал боюнча мамлекеттик тийиштүү органдар да иштеп атат, өзлөрү да иштеп атат. Бир эле трансформатору 24 миллион сом турат экен. Баягы 110 өтөт Тору-Карт жакка. Ошону баягы 35ке түшүрүп, 35тен кайра 10го түшүрүш үчүн 24 миллион сом кетет экен. Ага да макул болуп төлөйүн, ошону тарттырып берсеңер деп атат. Бардыгын бекер эмес, өзүм төлөйм, өзүм тарттырам. Мамлекеттик жанагыдай энергетика, суу чарба тармагында жардам берүүчү мамлекеттик органдар колдосо деп атат. Мындан тышкары 42 миллион сом айыл чарба жанагы жердин башка тармакка өткөнү эле 42 миллион сом бюджетке төлөп берди. Мындан тышкары жергиликтүү бюджетке 2 миллион сомдон ашык төлөп берди азыр. Ал жерди эч ким эч жака көчүрүп кетпейт. Аны Кытайга берип салып, чек ара бер жака көчүп келет экен дейт. Андай эмес. Чек арага ар жакка да бир 40-30 километр бар да. Бер жакта өзүнчө бир өндүрүш башкысы болгон, андан соода тармагы болгон, эми азыркы термин менен логистикалык тармак боло турган, жакшынакай бир элибизге иштей турган экономикалык субъект болот, долбоор болот. Эми жолдош премьер-министр, вице-премьер-министр Замир Марипаевич, силерге ийгилик каалайм. Шайтан шабырдан алысыраак болуп, кичине көп шайтан шабырларда Кытайга чукулдаган деген балайын бар башталат. Ошол жакты бир жакшыраак карап, түздөп, эл үчүн, жер үчүн, кыргыз эл үчүн жакшынакай иштеп бергениңерди суранам. Рахмат, силерди колдоп беребиз. Мен ушуну да даштанышпайсыз. Ушул логистикалык долбоордун башы Кытай Эл Республикасынын төрагасы келгенде, ошол бизнесмен кошо келип, ошол мамлекеттик сапары болуп аткан иш-чаранын ичинде кол коюлган долбоор. Бул эки президент, биздин Сооронбай Шарипович баш болуп, Си Цзиньпин Кытай элдин төрагасы баш болуп экөө колдогон долбоор бул. Жана 7 миллиард деп атпайбы, 7 миллиарддын ичиндеги долбоор. Бул башталышы 2 миллиард 800 деп атат. Азыр бир 10 компаниянын башын айтып атат. Ошо жогорку технологияда иштей турган компаниялар. Булардыкын баарын кошсок, ошо миллиардтан ашат деп атат да. Баарыбыз эми колдоп бергенибиз, сиздерден да биз суранабыз колдоп берсеңиздер. Рахмат.